Салам достор, кайрадан кезектеги сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен Нургүл Тайыр кызы. Бүгүн сабагыбызда сөз жасоонун жолдоруна токтолобуз. Кыргыз тилинде сөз жасоонун эки жолу бар: морфологиялык жана синтаксистик. Келгиле достор, биз азыр морфологиялык жолуна токтололу. Морфологиялык жол дегенде эле биз атоштон атош жасоочу, атоштон этиш жасоочу, этиштен атош жасоочу, этиштен этиш жасоочу мүчөлөрдү көз алдыбызга элестетишибиз керек. Албетте мектеп партасында силер бул терминдер менен таанышсыңар. Дагы билимибизди бекемдөө үчүн түшүндүрүп өтөйүн. Аточ дегенде биз зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, кыймыл атошторду түшүнүшүбүз керек. Башкача айтканда, маселен атоштон атош жасоочу мүчөгө көңүл буралы. Өтүк деген зататочко чы атош жасоочу мүчө улангандан кийин өтүкчү деген сөз пайда болду. Демек, зататоч сөзгө мүчө улангандан кийин деле зататоч, же сынаточ, же санаточ, же ататоч, же кыймылаточ пайда болсо, муну биз атооштук дейбиз. Ал эми атооштон этиш жасоочу мүчө дейт. Бул учурда деле этиш жасоочу мүчө уланганга чейинки үнгү сөз же зататоч, же сынаточ, же санаточ, же ататоч, же кыймылаточ сөз болуш керек. Маселен, баш деген зататочко этиш жасоочу кар мүчөсү улангандан кийин башкар деп этиш пайда болду. Кийинки этиштен атош жасоочу мүчө. Биз атош жасоочу мүчө улаганга чейинки үнгү сөздү этиш деп түшүнүшүбүз керек. Ал, бир нерсени ал. Гыр деген атош жасоочу мүчө улангандан кийин алгыр деп сынаточ пайда болду. Алгыр бүркүт. Кандай бүркүт? Алгыр бүркүт. Этиштен этиш жасоочу мүчө. Демек, этиш жасоочу мүчө уланганга чейинки сөз деле этиш, башкача айтканда кыймыл аракетти билдирген сөз болуш керек. Мисалы, бүт, бир нерсени бүт, бир ишти бүт, этиш сөз. Ага ыр этиш жасоочу мүчө улангандан кийин деле бүтүр деп этиш пайда болду. Демек, достор, атоштон атош жасоочу мүчөлөр төмөнкүлөр. Мисалы, чы, өтүкчү. Өтүк деген зататочко чы мүчөсү уланып, кайрадан деле бир кесипти айтып жатат, өтүкчү деп зататоч пайда болду. Кер, жоокер, чылык, коомчулук, лаш, аталаш. Мисалы, ата деген зататочко лаш мүчөсү уланганда аталаш деп сынаточ пайда болду. Сыз, адепсиз, лык, достук, лу, малду. Мал деген зататочко лу мүчөсү уланып малду. Малду адам, кандай адам? Сынаточ пайда болду. Дай, тоодой, чыл, суучул, чан, атчан, дак, кумдак, кор, чайкор, кеч, араба кеч, мак, башмак, көй, намыс көй, поз, ашпоз. Көрдүңөр достор, кайрадан дагы бир ирет билимиңерди бышыктап коеюн. Атоштон атош жасоочу мүчө дейт. Демек, бардык мүчөнү жаттап эмес, логикалык ой жүгүртүү менен гана тапсак болот. Атоочтон дегенде биз зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч сөздөрдү элестетишибиз керек. Ошол сөздөргө жогоруда кызыл менен белгиленген мүчөлөр улангандан кийин пайда болгон сөз деле атооштук болуп калат. Демек, ошол зататоч, сынаточ, санаточторго мүчө улангандан кийин деле зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч пайда болот. Атоштон этиш жасоочу мүчө. Жогоруда айткандай, зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч сөзгө кызыл менен белгиленген бул мүчөлөр улангандан кийин этиш пайда болсо, демек биз атоштон этиш жасалды деп түшүнүшүбүз керек. Ла, иште, иш деген зататочко ла мүчөсү уланып, иште деп этиш пайда болду. Лан, капалан, а, сана, кар, башкар, каз, атказ, ай, чоңой, ык, демик, сыра, алсыра, ан, озан, озон.
Эми этиштен атош жасоочу мүчө. Демек, биз мүчө улаганга чейин ойлогон сөзүбүз этиш болот. Ага кызыл менен белгиленген бул мүчөлөрдү улагандан кийин деле кийин зататоч, сынаточ, сынаточ, ататоч пайда болот. Демек, биз этиштен атош жасадык. Мисалы, басым, бас деген этишке мүчөсүн улагандан кийин басым, остай ударение деп коет муну. Басым деген зататоч пайда болду. Бил этиш сөзгө мүчөсүн улаганда билим зататоч пайда болду. Сайма, мал, ташымал, чалгы, гыч, таңгыч, чабынды, айрык, мыш, турмуш, чабыш, жазуу, чийүү, кубаныч, ылга, табылга, дак, куурдак, гыр, алгыр, лык, кестик, оч, тырмоч, ак, күрөк. Эми этиштен этиш жасоочу мүчө. Биз жогорудагы мүчөлөрдү улаганга чейинки уңгу сөз да этиш болуш керек. Ушул мүчөлөрдү улагандан кийин дагы пайда болгон сөз этиш болуш керек. Ошондо биз этиштен этиш жасаган болобуз. Көнүк, көрүн, билдир. Мисалы, бил деген этишке мүчөсү улагандан кийин деле этиш сөз пайда болду. Билдир. Ар, чыгар, бүтүр, кор, откор, тииш, гыла, чакыла, мак, бармак, гыз, отургуз, кыр, четкир, кайнат, тизил, тизил, 2 жолу жазылыптыр, жыйна, каз, көз. Достор, силер морфологиялык жол менен сөздөрдүн пайда болгонун канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү билгим келип турат. Биз азыр бул доскадагы сөздөрдү атоштон атош жасалдыбы, атоштон этиш жасалдыбы, этиштен этишпи, атоштон этиш жасалдыбы, демек өз алдыңарча бул сөздөрдү текшерип көргүлө. Эми достор, биз сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышына токтолобуз. Сөз грамматикалык түзүлүшүнө карай татаал жана жөнөкөй деп бөлүнөт. Жөнөкөй сөздөр бул бир эле сөздөн турган сөздөр, жөнөкөй сөздөр деп бөлүнөт. Жөнөкөй сөздөр 2ге бөлүнөт, тубаса жана туунду деп. Тубаса бул уңгу сөз, башкача айтканда сөз жасоочу мүчө уланбаган баштапкы түшүнүк. Бирок достор, сөз өзгөртүүчү мүчө уланган учурда деле тубаса жөнөкөй сөздөр дейиле берет. Анткени сөз өзгөртүүчү мүчөлөр улангандан кийин жаңы сөз пайда болбойт, жөн гана сөздүн формасы өзгөрөт. Маселен, дарак бул жөнөкөй сөз, эч кандай мүчө уланган жок. Шаардан дегенге дан деген жөндөмө мүчө уланып жатат, бирок эч кандай жаңы сөз пайда болгон жок. Ошондуктан бул дагы тубаса жөнөкөй сөз дейиле берет. Китеби дагы эле ушул сыяктуу. Туунду уңгу сөзгө сөз жасоочу мүчөнүн уланышы менен жасалган сөз. Сөз жасоочу мүчө дегенде эле биз атоштон аточ, атоштон этиш, этиштен этиш, этиштен атош жасоочу мүчөлөрдү көз алдыбызга алып келишибиз керек. Мисалы, бил деген этишке мүчөсү улангандан кийин билим деп зататоч пайда болду. Ук деген этишке ла мүчөсү улангандан кийин укта, этиштен этиш пайда болду. Ал эми достор, татаал сөздөр 4кө бөлүнүп жүрөт. Кош, кошмок, кыскартылган бириккен сөздөр деп. Кош сөздөр ичара 5ке бөлүнөт. Маанилеш кош сөздөр бул 2 сөз тең бири-бирине синоним боло алат. Мисалы, курт, кумурска, сак, саламат. Карама каршы кош сөздөр 2 сөзү бири-бирине антоним. Мисалы, улуу, кичүү, өйдө, төмөн. Сыңар маанилүү кош сөздөр бир сөздүн мааниси бар, экинчисинин мааниси жок. Мисалы, бала, чака. Бала мааниси бар, чака мааниси жок болуп жатат. Кыз, кыркын, жаман, жуман. Кайталанма кош сөздөр, маселен, чоң, бийик жана башкалар. 2 сөздү да маани бербеген кош сөздөр, мисалы, үрүл, бурул. Үрүл, бурул өз алдынча маани бербейт, качан гана экөө бириккенде кечке жуук, кечке маал деген сөздү түшүндүрөт. Бака, шака.
бул дагы эле ушундай өтө ызы чууну түшүндүрөт. Кошмок сөздөрдү биз 3 бөлүктө карап жүрөбүз. Компоненттери бирдей сөз түркүмдөрүнөн турган кошмок сөздөр. Компоненттери дегенде ошол сөз айкашынын же сөздө татаал сөздөрдүн ар бир сөзүн түшүнүшүбүз керек. Мисалы, айыл чарба деген 2 компоненттүү кошмок сөз. Мисалы, айыл деле зататоч, чарба дагы зататоч, алтын саат, саат дагы, алтын дагы зататоч, өнөр жай деген дагы зататоч. Демек, компоненттери бирдей сөз түркүмдөрүнөн куралып жатат. Компоненттери ар башка сөз түркүмдөрүнөн. Мисалы, кызыл аскер, кызыл сынаточ, аскер зататоч. Жети өгүз, жети санаточ, өгүз зататоч. Компоненттери жалаң уңгудан же бир компонентине мүчө уланган кошмок сөздөр. Мисалы, мал, базар, экөө тең уңгу сөздөрдөн туруп атат. Ат, кулак дагы, жылкычы, чымчык. Жылкычыга чы мүчөсү уланды. Демек, эки компоненти тең, башкача айтканда, уңгулардан турган кошмок сөздөр. Эми кыскартылган сөздөрдү биз 6 жолдо карап жүрөбүз. Башкы тамгаларынан кыскартылгандар, мисалы, АКШ, Америка Кошмо Штаты. Муундарынан кыскартылгандар, мисалы, филфак, филологиялык факультет, юридикалык факультет. Биринчи сөзү башка тамгаларынан кийинки сөздөрү толук алынат. Мисалы, КТРдин президенти. Демек, КТР деген кыскартылып алынат, президент толук алынып жатат. Биринчи, экинчи сөздөрү толук, кийинки сөздөрү башкы тамгаларынан кыскартылган сөздөр. Кыргыз Республикасынын агрардык айыл чарбасы дейт десек. Кыргыз Республикасынын чоң тамгалары менен кыскартылбай жазылып, АА кыскартылып жазылып жатат. Жозу Кыргыз Республикасынын агрардык айыл чарбасы. Биринчи сөздөрдү муундан, кийинки сөзү толук сөздөр. Мисалы, райаким, райондук аким. Биринчиси кыскартылып атат, экинчиси толук жазылып атат. Облсот, облустук сот. Биринчи сөзү муундан, кийинки сөздөрү баш тамгаларынан кыскартылгандар. Мисалы, ЭРК, КАМАЗ, РАИБИ, райондук ички иштер бөлүмү. Демек, достор, кезектеги сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.